токой чарбасынын жанатан айттым эле, эң главный максаты биздин тоолорда арчалардын 3 түрү өсөт бизде. Почти 4 түр өсөт. Ошонун 3 түрүнүн деңиз деңгээлине жарашып өсүп кеткен немеси бар. 1700-3,5 метрге чейин арчалар өсөт бизде. Ошого биз тоо зонасындагы көчөтканабыз бар, ал жерде ушу ийне жалбырактуулардын ичинен арчаны да өстүрүп өзүбүз жылда тоо чагын терип, бул жерде иштеп чыгып, дарылап, жылда себебиз дагы өстүрүп, анан почти где-то 30 гектардан аякка эгип, көбөйтүп турабыз. Себеби биздин жалпы токой баскан аянтыбыздын почти 95%-ын арчалар ээлеп турат. Ошондон арча токойлорун өстүрөбүз. Ал эми бул жерде дагы ийне жалбырактуу көчөттөрдүн 5-6 түрүн өстүрүп, бул жерде келген элдерге түшүндүрүү максатында кандай ийне жалбырактуулардын кандай түрлөрү бар, кандай максатта эгилет, алар кандай шарттарда өсөт, ошого түшүндүрүш максатында бул жерге эгип койгонбуз 5-6 түр. Ана биз көрүп тургандар азыр можжевельный виргинский турат, туя клановидный, зеленый деген турат, сосна обыкновенный, сосна кремльский, арча өзүнүн тоонун арчасына, эл голубой деп коет, эл канадский, ошондой түрлөрү бар. Анан Пакистандан келген соснабыз бар, сосна пакистанский деген, ал дагы мындай өтө назик болот экен. Ошол түрлөрүнү бүт келген элдерге түшүндүрүп, токой чарбанын максаты эмне себептен ушундай токой чарба, токойлорду кандай коргойт, кантип өстүрөт, ошол жактарын бүт түшүндүрүп иштеп жүрөбүз. Анан биздин кирешебиздин дагы атайын кирешенин бир бөлүгү ушу көчөттөрдү өстүрүп сатуудан түшөт, ошондуктан биз көчөттөрдү көбүрөөк өстүрөбүз. Бул жерде 5 түр иш иштейт. Алар ошол чабат, отойт, карайт, дары чабат, дарылайт бул көчөттөрдү. Бул жерде бир лесник, бир көчөтманын башчысы. Бул жерге башка адамдар кирбейт. Бир карашы берет. Анан азыр 2 жылдан бери биз өзүбүз ошол жумушчуларды үйрөттүк. Мына мөнөлүү дарактарды уулашты. Өздөрү уулайт. Бир жылда бир 15 миң, 20 миңге жакын көчөттөр, мөнөлүү дарактардын көчөттөрүн уулайбыз. Черешня, алма, өрүк, шабдалы, бул жерде общий жалпысы 300 миң көчөт өстүрүлүүдө. Азыр мына өзүбүз көрүп турабыз, экологиялык бүткүл дүйнөлүк климаттын өзгөрүп атат деп элдер эме кылып атат. Бул токой бир кадар токой болуп, жыгач деле эстетишке жок. Токойдун жаратылышка болгон эбегейсиз чоң пайдасы, максаты бар. Абаны тазалайт. Абадагы чаңды өзүнө соруп алат. Сел, жаңбыр, кардын көчкүлөрүн токтотот, мундулукту сактайт. Суудун агымын бирдей калыпка салып, сууду да бирдей кылып, сезон ичи берип турганын дагы көмөк көрсөтүп турган эмеси бар. 1 гектар токой аянты арча токойлор 35-40 тонна чаңды өзүнө соруп алат. Айланат чөмөтү болгондон башка. Ошондуктан биздин токойлорго жакындан көңүл буруп, көмөк көрсөтпөсөк, токойлорду сактабасак, бул өтө чоң кесепетке алып келет деп ойлойм да. Ошондуктан биз жылда мына биздин жайлоолорго мал жандыктардын көп чыкканы дагы деградацияга учуратып, токойлорго терс таасирлерин тийгизип кетип атат да. Ошол дагы мындай эме кылганыбызда жакшы болот эле ушуну. Жайыттын аянтына, көлөмүнө карап, мал жандыктарды чыгарсак жакшы болот.